Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Bizde айтып атышпайбы, biz 20-дан ашык журналист ушул бажыдагы коррупция, анын ичинде Райымдын кылган коррупциясын иликтедик. Анан баарын иликтеп бүтүп салдыңар. Эми башка ишке өтпөйсүңөрбү деп айтып атышат да. Көрсө биз баарын иликтеп бүтпөптүрбүз. Райымдын үй бүлөсүнүн, өзүнүн эле үй бүлөсүнүн Кыргызстанда 25 банкта банк эсеби бар экен. Муну кечеги сотто билдик. Кыргызстанда өзү 25 эле банк бар туугандар. Анан ошол 25 банктагы банк эсебинен камакты алып салды сот. Эми ал элден уурдап жана ошол банк эсептерине топтогон акчаны жай баракат чет өлкөлөргө чыгарып кетүүгө же каалаган коррупциялык ой ниеттерин аткарууга жумшоого шарт түзүлдү. Анын үй мүлкүнөн камакка алынды. Ал эми элден уурдап тоногон акчасына сатып алган мүлктөрүн кайра башкаларга сатып, эки колун чөнтөгүнө салып, чет өлкөгө чыгып кеткенге шарт түзүлдү. Кечээ президент Садыр Жапаров айтып атат. Бул бир эле эпизод боюнча болду иш, ушундай жаза болду, эми дагы башка эпизоддор бар деп. Андай болсо, эмне үчүн банк эсептеринен, үй мүлктөрүнөн камакка алынды, арест алынды? Ал киши мамлекеттен байлык мүлктөрдүн бардыгын алып качып кетүүгө шарт түзүлбөдүбү? Бул бир туугандар. Экинчи, көбүңөр билбеген, бирок азыңар билген бир чындык бар. Кыргызстандагы эң негизги эки терминал, бажы терминалы, Райым Матраимов жана анын кишилерине таандык. Ал жерде Райым Матраимовдун туугандары жана анын кишилери иштешет. Ал жерден Райым Матраимовго таандык фирмалар жана анын кол балдарына таандык фирмалар гана өтүп, ошолор күнү күчүн көрүшөт. Бүгүнкү күндө ошонун бардыгы буга чейин болуп келгендей эле иштеп алат туугандар. Анан эмне үчүн биз бир эле ушул теманы айта бергенди токтотушубуз керек? Райымдын төлөңгүттөрү, анын акча төлөгөн желдеттери ушуну токтотпойсуңбу, башка темага өтпөйсүңбү деп. Туугандар, биз элдин уурдаткан миллиардтарын бир уруудан ала албасак, анан башкаларынан ала алабызбы? Бир уруудан өндүрөбүз, анан башкалары чекесинен төлөй башташат. Эгерде бир уруудан уурдаткан ырыскыбызды кайта албасак, туугандар, жүрө беребиз ушинтип. Кече Ош базарда столго жабышып ыйлаган эжени көрдүңөрбү? Көрдүк го. Балдарына баар ала албай аптекадан дарыны жуагачы, ошон үчүн 5 жылга соттолгон бечара кишини көрдүк го. Ошолордун ар бирибиз ошолордун ордунда болуп калышыбыз мүмкүн. Бул система байкушту кордоп, ууру байларды коргогон системага айланды. Райым Матраимов дегенде эмес кеп элден уурдаган коррупционерлерди, мурдагы президенттер, аларды коргоп, колдоп, алардын кыңыр иштерин ачып чыккан журналисттерди, активисттерди, жана башка адамдарды мамлекеттик машина менен тебелетип, каралатып, уруп, сабап, керек болсо өлтүрүп келди. Биз мындайга жол бербешибиз керек. Биз мына ушулардан коргойт, мына ушул коррупция чынжырын үзөт деп Садыр Жапаровго ишеним артканбыз. Ал киши Райым камалат, Райымга окшогон башка коррупционерлер камалат, элден уурдагандарын төлөйт, кайтарат деп элдин зор үмүтүн жүктөнүп келген бийликке. Мен бийликке жетсем эле бардыгы ордоруна келет деген. Ай мына 260 миң сом төлөп кутулуп кетти го жазадан. Андан башка коррупционерлер актала баштады го. Садыр мырза, биз сизге каршы эмеспиз. Биз мындай мыйзамсыздыктарга каршыбыз. Биз мындай адилетсиздикке каршыбыз. Сизди адилеттик орнотот деп, сизди мына ушундай элдин ырыскысын кайтарат деп алып келген эл бийликке. Туура, мына окшогон уурулар көп аябай. Эгерде алардан уурдап кеткен акчаларын бүт кайтарсак мамлекетке, Кытайдын карызынан эмес,
тышкы карыз деле эмес. Элдин жашоосун оңдогонго жетет тургандар. Hakikattык акыры орношу керек. Hakikattык акыры орношу керек. Аны биз талап кыла беришибиз керек тургандар. Эгерде hakikattыкты талап кылбай биз оозубузду жаап отуруп калсак, булар бири-бирине чырмалышып алган. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.